Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен ифтарга, ооз ачарга карата 5 болжолдуу менюну сунуштагым келип турат. Бул жерде бизде гречкадан шорпо, чебуректер жана салат. Биринчи жумушту гречка шорпосун кылып алуудан баштайбыз. Ал үчүн керектелүүчү азыктар: пияз, эт, сабиз, картошка, томат жана гречка. Үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө карап өзүңүздөр болжолдоп саласыздар. Казанды кызытып алган соң 60 мл өсүмдүк майын куюп кызытып алабыз. Май кызыганда пиязды салып, алтын сары өңгө келгенче жакшылап кууруп алабыз. Пияз мындай болуп куурулганда этти салабыз, этти да бир аз кууруп алабыз. Эттин бир аз даамы жыты чыгып, буркурап баштаганда томатты салабыз. Томатты бир аз кызартып кууруп, суу куюп алабыз. Эгер сиздер картошка менен сабизди ичине салып кууругуңуздар келсе, албетте мында бир аз даамы өзгөчө, даамдуураак болот. Бирок эгер витаминдүүлүгүн жоготпойм десеңиз, ушинтип суу куйган соң жемиштерди сууга салсаңыз болот. Мен биринчи жолу ушул усулду колдонуп көрдүм. Суу куюп алган соң кайнай элекеле майда тууралган сабиздерди жана картошканы салып алабыз. Жакшылап катуу кайнап чыккан соң отту азайтып, өтө акырындык менен 1–1,5 саат кайнатып алабыз. Кайнап чыккан соң өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша приправа, специяларды кошсоңуздар болот жана туз салабыз. Тузду кийин салганымдын себеби биз йоддолгон туз колдонобуз. Ошол йоддун күчү кетип калбастыгы үчүн тамактын акырында салса, ушундай йоддун күчү тамактын өзүндө калат экен. Мына ушинтип жуулган гречкаларды салып алган соң гречка бышканча кайнатып алабыз. Мына ушундай коюу, даамдуу, гречкадан пайдалуу шорпо даяр болот. Гречка орозо маалында ичиңиздердеги шлактарды да тазалаганга жардам берет. Ошондуктан көбүрөөк колдонуңуздар. Экинчи бол чебуректер жасап алабыз. Чебуректер, чынын айтсам, мен бул рецепт менен биринчи жолу жасап көрдүм. Бирок базардагыдай аябай жумшак, күсүрөөк, сонун чебуректер болду. Керектелүүчү азыктар: камырына 250 грамм мына ушундай стаканда ун жана андан сырткары дагы 2 кашык да ун коштум. Жарым кашык да туз кошобуз. 2 чоң аш кашык да өсүмдүк майын кошобуз. Анан 120 мл кайнаган суу кошобуз. 120 мл кайнаган суу менде болжол менен жарым стакан болот, орточо эсеп менен. Эми камырды ыйлеп алабыз. Камырыңыздар бир аз катуураак тыгыздыкта болот. Мына ушундай абалга келгенде дагы 1 чоң аш кашыкта өсүмдүк майын куюп, акырына чейин камырды ыйлеп алабыз. Эгер ушундай идиште ыйлеген бир аз кыйынчылык туудурса, албетте үстөлдүн үстүнө алып, колуңуздар менен жулуп катуу ыйлешиңиздер мүмкүн. Ошондо камырыңыздар эластичный, чоюлчаак болуп, чебуректериңиздер жакшы болуп чыгат. Пакетке салып 15 минуттага же жарым саатка тындырганы коюп коебуз. Тындырып алган соң камыр жумшап, иштегүүгө бир аз оңой абалга келип калат. Эми муну 8 бөлүккө бөлүп алдым. Эгер сиздер кичинекей чебурек жасайм десеңиздер, 16 бөлүккө бөлүшүңүздөр мүмкүн. 8 бөлүктү ушинтип тоголоктоп алган соң пакет кийгизип, дагы бир аз тындырганы коюп турабыз. Начинкасын өзүңүздүн табитиңизге жараша кылсаңыз болот. Азыр жуус ай, көк чөптөр чыккан мезгил. Же болбосо классикалык эле эттен пайдалансаңыз болот. Мен фарш, пияз, өзүм каалаган татымалдарды жана туз коштум. Эгер фаршыңыздар жок болсо, албетте кадимки эле этти майдалап туурап алсаңыздар болот. Жакшылап аралаштырып алган соң 8 бөлүккө бөлүп алдым. Эми тынган камырды жупчука абалга чейин жайып баштайбыз. Мына ушундай диаметри 24 сантиметр болгон узун тегерекче жайылат. Эми жарым бөлүгүнө четтеринен 1 сантиметр калтырган абалда начинканы жакшылап салып чыгабыз. Четтерин колдун жардамында жармаштырып алабыз. Мына ушундай толкунсымал кылып кесип алсаңыздар болот. Эгер мындай жок болгон болсо, болгону тегерек кылып, вилканын жардамында ушинтип кооздоп коесуздар. Калгандарын да ушул таризде жасап чыгабыз.
Мына ушундай 8 чоң чебурек чыгат. Эми алдын ала плитада кызып турган майга орто отто чебуректерди салып 2 жагы кызарганча бышырып алабыз. Отуңуздар улуу болбосун, себеби ичинде эт бышканча кызарып күйүп кетпеши керек. Чебуректерди майга салганда эле ичинде мындай пырсылдактар пайда болуп, кызарып чыгат. Эки бетин бышырып алган соң ушинтип кезек-кезеги менен баарын бышырып табакка алып алабыз. Эгер сиз каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуз жана видеолорубуз жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, каналыбызды колдоп коюшуңузду аябай суранабыз. Мына ушундай камыр аябай жумшак, күсүрөөк, базардагыдай чынын айтам. Себеби бул рецепт мени биринчи жолу ишеничимди актады. Эми салатка эң жөнөкөй бадыраң менен помидордон салат жасап алабыз. Майонез кошуп алдым. Кааласаңыздар майонез эмес, сметана кошушуңуздар мүмкүн, бирок мен майонез кошуп, даамдуу болушуна ишенип калгам. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Оразаңыздар кабыл болсун.